ТМЖ телеканалынын эфиринде Адил сөз программасы жарым сааттык берүүнү мен Аймерим Таантбек кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Ош шаардык төрөтканасында учурда кош бойлуулар жана жаңы төрөлгөн аялдар үчүн орун жетишсиз болуп, төрөт үйүнүн окутуу канасы, аппарат текшерүүчү канасы түгүл ашканасындагы палатага айланган. Мунун башкы себеби эмнеде? Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул тууралуу жана Оштогу мамлекеттин карамагындагы облустук жана шаардык төрөтканалардын учурдагы тейлөө абалы тууралуу сөз кылабыз. Студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Ош облустук төрөт стационарынын гинекология бөлүмүнүн бөлүм башчысы Дамира Ташмаматова жана Ош шаардык төрөт стационарынын башкы дарыгери Зейнеп Исраилова студиябызга кош келипсиздер. Анда маегибизди баштайлы. Суроонун башы Ош шаардык төрөт стационарынын башкы дарыгери Зейнеп айым, сизден баштайлы. Жогоруда мен айткан орун жетишсиздиги канча убакыттан бери уланып келүүдө жана бунун башкы себеби эмнеде жеке? Эми Ош шаардык төрөт стационары деп аталган менен биздин төрөт үйү перинаталдык ушул түштүк региону боюнча перинаталдык жардамды көрсөтүп келатабыз. Элге түшүнүктүү болуш үчүн бул деген 22 аптадан баштап 36 аптага чейин эгерде ара төрөй турган аял болсо, же болсо ара төрөлүп калган балдар боло турган болсо, бүт бардыгы бизге келип которулат. Ошондуктан биздин төрөт үйүбүздө же болсо шаардык перинаталдык борбор ушул регионалдык перинаталдык борбордун ролун аткарып келатат, ушул функциясын аткарып келатат ушул мезгилге чейин. Ошондуктан орундун жетишсиздиги башынан эле келатат. Себеби дегенде өзүңүздөр байкаганыңыздардай статистика боюнча Кыргызстан боюнча төрөттүн саны күндөн күнгө, жылдан жылга өсүүдө. Мисалы үчүн былтыр биздин төрөт үйүндө жалпысынан 10 миңге жакын төрөт болсо, быйыл 11,5 миң төрөт болду. Ушул анан эми бул акыркы мезгилдеги көйгөйгө токтолуп кете турган болсок, сентябрдын акырынан баштап декабрдын акырына чейин төрөт үйү, областтык төрөт үйү ремонтко жабылып, төрөт бөлүмү ремонтко, капиталдык ремонтко жабылгандыгына байланыштуу бул жерде координатордун буйругу чыккан. Биз ушул областтык төрөт үйү кабыл ала турган аялдарды дагы оор кабылдоолор менен кабыл алат. Булар делечи, иш жумуштары оңой эмес. Ошол аялдарды дагы биз функциясын өзүбүзгө алганбыз. Ал жерде баягы орундун жетишсиздиги биринчиден негизги маселеси жанагындай квалификациялуу кадрлар менен обеспечение кылышы, камсыз кылышыбыз. Бул областтык төрөт үйүнүн башкы дарыгери менен сүйлөшүлүп, биз ал жерде 8 акушердик пост, 2 медсестралык пост, 3 акушер-гинекологиялык пост и 1 анестезиологиялык пост организовать эткенбиз. То есть биз булардан кайра жардам алганбыз да. Бир эле чоң маселе, Аймерим туура көтөрүп кетип атасыз, бул орундун жетишсиздиги. Туура айтып атасыз, төрөгөн аял төрөгөндөн кийин бир 3-4 сааттан кийин ордунан туруп тамак аш жеш үчүн ашканага барыш керек. Биздики кандай болуп атат? Ошо отурган жеринде эле тамак ашын жейт. Бул көйгөйдү биз келгенден бери эле бир 4 жылдан бери, 5 жылдан бери эле көтөрүлүп келип атат. Ошого байланыштуу биздин жаныбыздагы азыркы жеке менчик клиникага берилип кеткен, буга чейин агентство по контролю за наркотиками АКН деген мамлекеттик уюмга берилип кеткен имаратты алууга аракет кылып, ошонун негизинде шаардык кеңешке кайрылганбыз, шаардык мэрияга кайрылганбыз. Ошонун негизинде шаардык кеңеш, Ош шаардык кеңеши бизге 31 октябрь 37 токтому менен бекитип берилген. Ошол АКНдин бошотулган имараты Ош шаардык төрөт үйүнө которулуп берилсин, өткөрүлүп берилсин деп. Бирок кандайдыр бир себептер менен ал имарат азырга чейин бизге өткөн жок. Ушундай көйгөй менен жашап келе жатабыз. Демек, төрөткананын өзү сиздерге жетишсиз, төрөткана ичиндеги оорулар жетишсиз болгону аз келгенсип, мына ушул облустук төрөткананын убактылуу жабылышы дагы бир кандайдыр бир өз таасирин берген деп ойлойм. Белгилүү болгондой, облустук төрөткана оңдоп түзөө иштери ушу 3 айдан бери уланып келип атат. Ушу министрликтин буйругу боюнча өзү качан ишке берилиши керек? Азыр кычыраган кыштын күнүндө кош бойлуулар көңүл сыртында калып калган жокпу? Туура айтасыз.
Негизи ремонт иштери биздин план боюнча август айында башталмак. Бирок баардык нерсе каржыга байланыштуу болот. Өзүңүз билесиз, ошол себептүү Япониялык гранттын негизинде ЮНИСЕФ организациясы аркылуу ремонт иштери өткөрүлүп жатат. Августка пландаштырылган ремонт иштери боюнча 4 жолу тендер өткөрүлүп, тендердин жыйынтыгы бузулуп, документациялардын туура эместигинен дагы башка себептерге байланыштуу тендердин жыйынтыгы бузулуп, анан ушул октябрь айына келип такалды. Бул 2019 жылга бөлүнгөн каржы ушул жылы өздөштүрүлүш керек экен, 2020 жылга өтпөй. Ошол себептерге байланыштуу күндүн суук болгонуна карабай ремонт иштерин өткөрүүгө туура келди. Приказ боюнча 4 октябрь 19 жылы 202 приказдын негизинде 7 октябрдан 2 декабрга чейин ремонт иштери аяктамак. Бирок дополнительный работа деп коет, кошумча по ходу ремонта кошумча иштер чыгып, Ош айыл курулуш компаниясы ремонт өткөрүп жатат. Ошол Исмаилов төрагасы, ошонун кайрылуусунун негизинде ремонт иштери кайра 27 декабрга чейин улантылсын деген приказ бар. Координатордун приказы менен директор Ош областтар аралык бириккен клиникасынын ооруканасынын директору Арстанкулов жана шаардын директору Абдрахманов менен төрөт стационарынын башчысы Гүлбар Козбаевна, Зейнеп Абдыкалыковнанын макулдашуулары менен ремонт иштери 27 декабрга чейин улантылды. Эртеңден буюрса ачылууга даярбыз. Учурда Ош шаар төрөтканасында дарыланып жаткан кош бойлуулардын абалына көз чаптыра турган болсок, чынында көңүл жылтарлык эмес. Анан мына ушул жаңы жыл алдында тапшырыла турган болсо, учурда шаар төрөтканасында дарыланып жаткан мына ушул аймактан келген кош бойлуулар көчүрүлө баштайбы акырындык менен? Кандай иш алып барат? Жок, сизден берейин. Буга бизде төрөгөн аялдар, бизде операция болуп төрөгөн аялдар, бизде каралып аткан ымыркайлар ушул кара өзүнүн мөөнөтүн, дарылоо мөөнөтүн бүтүп үйүнө чыгып кетишет. Булар башкадан жаңыдан кабыл алынат. Бул өзүбүздүн ички ошондой закондорубуз бар, ошол законго таянып, ошондой өзүбүз караган оорулууларды акырына чейин өзүбүз карап анан чыгарабыз. Ошол жеке менчикке берилип кеткен кошумча имаратка биз чындыгында муктажмын деп айтып атасыз да. Мына ушул өзүңөрдүн карамагыңардагы шаардык төрөт стационарда жалпы канча орунга ылайыкташтырылган жана андагы кош бойлуулар жаңы төрөгөндөр үчүн акылуу жана акысыз кызматтар тууралуу да айтып өтсөңүз. Өзү билесиздер, программа Гос гарантия деген бар. Ошого салыштырмалуу, ошого ылайыкташтырылып, бизде кош бойлуулар 5 жашка чейинки ымыркай балдар бардыгына көрсөтүлүп аткан жардамдардын бардыгы бекер болот. Бул жанагы акыркы сурооңуздун акыркысына жооп берип калдым окшойт. Анан биздин төрөт стационары өзү 185 койкага ылайыкташтырылган. Жана айтып кеткендей эле регионалдык перинаталдык жардамдын баарын көрсөтүп атабыз. Ушул биздин түштүк региону боюнча ымыркайлардын патологиясы жана ара төрөлгөн балдардын бөлүмү биздин эле төрөт үйүндө бар да. Мисалы үчүн областтык төрөт үйүндө ара төрөй турган болсо аял, булар дагы балдарын бизге которушат. Себеби дегенде ошол кесип, неонатолог деген кесип бар. Ошолор көпчүлүгү бизде. Мен азыр же Зейнеп айымга же болбосо сизге мен суроону бөлбөйүн, экөөңүздөргө бирдей суроо болсун. Ушул төрөтканага кабыл алуу төрөткананын кабыл алуу бөлүмүнө кирген кош бойлуу же аны жандап келген адамга мына ушул төрөткананын ичине кирип атканда бахила, бутка кийүүчү кадимки бахиланы кийип кирүү милдеттүүбү? Сизден баштасак. Негизи мындай нерсе барбы мыйзамдабы же болбосо токтомдобу барбы? Төрөт бул билесиздер өтө ыйык десем болот, өтө оор нерсе.
Анан кийин жаңы төрөлгөн бала, жаңы төрөгөн аял өтө инфекцияга восприимчивый деп коебуз. Иммунитети түшкөн болот аялдын, жаңы төрөлгөн баланыкы, тем более ошого сменная обувь деп коебуз. Биз өзүбүз дагы жумушка келгенде сыртта кийип жүргөн бут кийимибизди кийбейбиз. Сөзсүз түрдө алмаштырып бут кийимди, ошол бут кийим менен жүрөбүз. Ошол себептүү келген адамдар же сменная обувь менен кириш керек, же болбосо баягы сырттагы инфекцияны алып кирбеш үчүн бахила кийип киргенге милдеттүү. Бирок бул милдеттүү деген сөздүн артында мыйзам турабы, же токтом турабы, же ички жобо турабы деген суроо. Ички жобо инфекциялык көзөмөлдүн башка адистер, саламаттык сактоо министрлигинин адистери айтып атат, бул нерсе эч кандай токтомдо дагы жок депчи, болгону гана ошол санитардык норманы сактоо үчүн гана кийип кириш керек деп. Эгерде бул токтом жок боло турган болсо, эл нааразы болуп атат, кош бойлуулар нааразы, аны жандап келгендер нааразы. Алар үчүн атайын бир буйрукпу же болбосо башка нерсе барбы? Же өзүңөрдөн сатып? Бул инфекциялык көзөмөлдүн требованиясы. Азыр мен жөпөрүп кетсем, ар бир оорукананын өзүнүн мындай санитарный эпидемиологиялык өзүнүн режими болот да. Мисалы үчүн кардиологияга барсаңар, ал бахиласы жок кирип кете берсеңер боло берет да. А бул төрөт болгондугуна байланыштуу. Биздики эми хирургияга жакыныраак да. Мисалы үчүн эгерде биздин төрөтүбүздүн жалпы санын ала турган болсок, булардыкы деле биздики деле 15%га жакын. То есть жаракат алып, ичин жардырып жаткан аял, анан кийин киндигин эми эле кесип жаткан ымыркайдын жанына жанагы көчөдө жүрүп, кечирип коесуздар, аяк биякта басып жүргөн бут кийим менен кирип, анан ошол эле сырткы кийим менен кийгени биз кичине өзүбүздү этият кылабыз да. Анан санитарный эпидемиологиялык режимди сактоо үчүн жана инфекциялык көзөмөлдүн өзүнүн клиникалык протоколдору бар. Ошолордун негизинде биз ошолорду мындай элге түшүндүрүү жолу менен смена обувьуңарды алып келгиле, анан сырткы кийимиңерди дагы чечип, алмаштырып кириңиздер деп суранып, айтып түшүндүрөбүз. Албетте, бул сурануу эмнегедир элге жакпай жаткандай. Мына ушул нерсени кандайдыр бир башка министрлик тараптан бир мындай сунуш айтып туруп өзгөртсө болбойбу? Мисалы, мына ушул бюджеттен акча бөлүнсө, мына ушул төрөтканадан жалпы эле ооруканалар, мамлекеттин карамагындагы ооруканалар тарабынан берилүүчү бахила деп туруп сатып алып келдирбей дарыканаданчы? Туура айтасыз, Аймерим айым, азыр көрүп атасыздар каражатты. Мына жакында эле депутаттарыбыз, биздин жогорку кеңештин депутаттары биздин ушу саламаттык сактоонун каржысын талкууга жүргүзүп, ошону кабыл алышты да кийинки жылга. Кандайдыр гемодиализди дагы башканы талкуу кылышып, анан ошондо алып келгенде изделие медицинского назначения деп коет да. Эми ошонун ичине киргизсек болот. Бирок бул деген да каржы менен байланыштуу да. Ошол эле бахиланы сырттан 5 сомго өзү алып келген оңойбу, жеңилби? Же болбосо биз ошол 5 сомду киргизип, ал 5 сомдун ордуна же болбосо дагы башка ушул алган акчанын ордуна башка дары-дармек алып койгонубуз оңойбу? Ушул жагын дагы караштырсак жакшы болот да. Ошон үчүн анан жанагы элдин наразычылыгы көбүнчөсүнөн биздин төрөтүүндө, мен өзүмдүн төрөтүүбүз жөнүндө жооп бере турган болсок, бизде эми өтө оор ымыркайлар жатат да. Анан эми билесиздер, төрөт менен байланышкан оор кабылдоолор, анан ымыркай оор болуп жаткан мезгилде элдин жанагы нервный системасы дагы өтө на грани болот да, жукарак болуп калат да. Ошондуктан биздин ашыкча бахила кийип кириңиз, өзүңүздүн балаңыздын кызыкчылыгы үчүн, ошол аялыңыздын кызыкчылыгы үчүн, ден соолугу үчүн десек, ошолорго ошол ашыкча болуп кетип атат да. Ошондуктан мен ойлойм, что баягы информационный блок деп коет да, информациялык блок, ошол агартуу элдин аң сезимин ошол мезгилге жеткизишибиз керек да. Көбү түшүнөт дагы, туура менин балам үчүн, менин аялым үчүн жасалып аткан жумуш дейт дагы, без проблем ошо мындай жакшы көңүл менен. Бирок бар эле эмес, 5 кол. Бар эле эмес, туура айтасыз. Облустук төрөткана капиталдык ремонтко толугу менен даяр деп жогоруда айтып кеттиңиз. Ал эми бул бахила маселеси кандай болуп атат сиздерде? Сырттан кадимки эле келген, калыбалуу бөлүмүнө келген кош бойлуу жана аны жандап келгендер баары эле сырттан кадимки дарыканадан алып келеби же кандайдыр бир шарттар түзүлөбү алар үчүн? Бизде фирма, кайсы фирма экени эсимде жок, коюп кеткен баягы азыр заманбап
5 сом салсаң эме шарик түшөт го. Мына ошондой система киргизилген. Жакшы экен. Анын 1 сому бизде төрөт стационарында же обул больницада калбайт, ошол фирма өзү алып келип, өзү коюп, төгүнгөндө чакырабыз, келип салып кетишет. Түшүнүктүү. Зейнеп айым, эсиңизде болсо, ошол шаардын мэри ушул жылдын 2019-жылдын башында шаардык төрөт үйүнүн оңдоп түзөө иштерин колго алабыз деген бир сөзү бар болчу, келип кеткен болчу. Эгерде эсиңизде болсо, мына ушул сөз качан аткарылат? Кандай колдоолор болот? Ооба, туура айтасыздар. Ушул 2019-жылдын апрель айында биздин шаарыбыздын мэри ушул Ош шаардык төрөт үйүнүн акыбалын жакындан таанышайын деп келип, обход кылып, ошол ар бир аял менен сүйлөшүп, ар бир ымыркайга көңүл бөлүп кеткен. Ошол мезгилде биздин эң бир ыйыктан ыйык болгон төрөт бөлүмүбүз бар. Ошол жерде аял 2 болуп келсе, 3 болуп, 4 болуп кеткен ситуациялар бар да. Ошону менен өтө толкунданып, өтө андай өзүнүн жардамын көрсөткүсү келип, капиталдык ремонтуңуздарды жасап беребиз деген. Мына азыр декабрь болсо, ноябрдын акырында келип сметасын түзүп кетишти. Мен ойлойм, что келе жаткан жаңы 2020-жылы ошол мэрдин өзүнүн айткан сөзү, шарттары түзүлөт, аткарылат. Дагы эле сизге суроо, кайра элечи. Сизге суроолорубуз аябай көп экен, кечирип сурайбыз. Ал эми жакын арада мына ушул төрөт үйүнүн атына мэр каттуу сөз айтты да. Эсиңизде болсо, төрөлө элек балага 800 сом өлчөмүндө акча алып атасыңар деп, мына ушул каттуу ошо мамлекеттик кепилдик программасынын Оштогу мамлекеттик кепилдиктер боюнча иштеген фомус деп коелу, ошол жетекчиге да каттуу айтып, сизге дагы айтты окшойт. Бул нерсени мэр өзү жакшы түшүнбөй калдыбы же чынында ушул система силерде барбы? Төрөлө элек балага 800 сом акча алынабы? Жок, мындай болгондо бул жерде териштирип келгенде, бул нейросонография деген жаңы ультра изилдөө, жаңы изилдөө бар да. Аны жаңы башка специалист болуш керек, атайын аппаратура болуш керек. Аны ал бала келип, ошол специалист келип, областар аралык балдар ооруканасы бар, аяктан келип, балдар, аялдардын ошо реанимацияда жаткан балдардын апасы менен сүйлөшүп, өзү договор түзүп, өзү өткөзүп кетет. Бул 800 сом дегени 400 сому бул баланын башын изилдейт, өзүнүн аппараты бар атайын. 400 сомун жүрөгүн изилдейт. Эми азыр көрүп атасыздар го, акыркы мезгилде ара төрөлүп турган балдардын деле баягы мээлеринде гематома пайда болуп калып атат, түрдүү патологиялар, кисталар менен төрөлүп атышат. Жүрөгүндө дагы түрдүү кемтиктер менен төрөлүп атышат да. Эми азыркы мезгилде ошол мэрдин замечаниясын эске алып, биз ал баланы айттык, келбей эле коюңуз, келбеңиз. Эгерде ата-энелер өздөрү каалай турган болсо, өздөрү барып, ошол жактан өздөрү изилдене беришсин депчи. Бирок азыр директор менен сүйлөшүп, биз ошол аппаратураны кийинки 2020-жылды бюджеттин эсебинен алып берем деген өзүнүн сөзү болуп атат директорубуздун. И специалистти дагы өзүбүз даярдай турган болуп атабыз. Облустук төрөт стационары кайсы учурда кош бойлуу аялдарга акылуу кызмат көрсөтөт жана оңдоп түзөө иштери бүткөндөн кийин ишке берилүү алдында турса, мына ушул кош бойлуулар үчүн кошумча кандай шарттар түзүлөт? Биздин облустук төрөт стационары зданиясы, имараты өтө эски. Өзүңүздөр билгендей, былтыр 50 жылдыгын өткөрдүк. 2005 жылы 4000 төрөт болгон болсо, 2018 жылы 8928 төрөт бердик. Бул деген 2 эсеге көп. Ошол себептүү имаратты реконструкциялоо максатында ушул ремонт иштери өткөрүлдү. Азыр ЭИПУ программасынын негизинде төрөт залдары интим гигиена, интим женщина сакталыш керек деп, баягы өзүңүз айткандай, партнерские роды, жакын адам жардамы менен төрөйт. Ошон үчүн ар бир төрөт залы индивидуальный бир аялга ылайыкташкан болуш керек. Биздин төрөт залдарыбыз жетишпейт. Ошол себептүү азыр кош бойлуулар патологиясы бөлүмүнүн палаталарын реконструкциялап, ошо төрөт залдарын уюштурулду. Бирок бул ремонт иштери жүрүп жаткан мезгилдерде Зейнеп Абдыкалыковна айткандай, биздин кызматкерлердин дээрлик
70-80% ушул шаардык төрөт стационарында иштеп атышты. Гинекология бөлүмү анын имараты бөлөк болгондуктан биз толук кандуу ушул 3 айдын ичинде жумушубузду аткарып аттык. Ошондой эле график боюнча түзүлүп, региондорго биздин дарыгерлер түштүк региону боюнча ургенттик кызматты аткарып келатышат. ГПЦ менен 1 айдан алмашабыз. Ошол кызматты толук кандуу аткарып келишти. Жакшы жаңылыктар экен. Ошол кандай десем, Ош шаардык төрөт стационарынын учурда 18 кош бойлууга ылайыкташкан патологиясы, ошо дарылануучу кош бойлуулар дарылануучу бөлүмгө айланып калыптыр, окутуучу, ошол жерде окутуучу бөлүмүчү. Мына ошол жерде жаткан 18 кош бойлуудан биз сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Ал жерде керебеттер аябай эски. Мындайча айтканда, кандай десем, жатса кош бойлуу түшүп кете турган даражада экен да. Анан биз ошол жердеги дарыгерлерге кайрылган учурубузда алар айтышты, бул облустук төрөтканадан келген керебеттер депчи. Буга кандай карайсыз? Чынында эле ошондой керебеттер болчу. Ошолор эле көчүрүп барды. Мисалы шаардык төрөткана стационарында кадимки эле каттуу экен да. Анан беркилер болсо серпилчектеп коебузбу, жатканда эле жана кош бойлуу аял жерге чейин барып кала турган керебеттер экен да. Ал эски керебеттерби? Ошолор барыптыр. 18 керебет барыптыр да биздин куу болгонубуздачы. Бизге былтыркы 2018-жылы 100 керебет жаңы берилген. Ал төрөттөн кийинки бөлүмгө ошондой эле ошо патология бөлүмүнүн керебеттери алмашылган. Анан 18 керебет барып калганы ал мурунку ошол эски керебеттерден демек. Жылдан жылга заман өзгөрүп, технология өнүгүп баратат. Биздин Ош облусу жана Ош шаарындагы ымыркайлардын төрөлүү көрсөткүчү дагы Зейнеп айым дагы сиз дагы айтып кеттиңиз, жогорулап баратат деп. Биздин Ош шаарындагы төрөт стационарлары, Ош шаарындагы жана облустук төрөт стационары кошумча имаратка муктажбы же кошумча бир төрөт стационарына муктажбы? Кандай ойлойсуздар? Төрөт стационары бул түштүк перинаталдык борбору курулуу мындан калп айтпасам 20 жылдан бери эле пландалып келатат. Немецкий банк развития куруп беребиз деп менимче сметасын түзүп, кайсыл жерге курула тургандарын көрүп кетип эле анан чечиле элек. Мен жооп берейинби бул суроо? Аймерим мындай да, 1991-жылы ачылган болсо биздин төрөт үйү, экинчи шаардык төрөт үйү болуп ачылган да. Байкаганыңыздардай, Ош областык төрөт үйү бар эле, Черемушкада. Анан мына көпүрөнүн үстүндө биринчи шаардык төрөт үйү бар эле. Биздики жаңы экинчи шаардык төрөт үйү болуп. Бул деген төрөттүн саны ошондой эле өсө баштаган. Азыр биздин төрөт үйү, мисалы үчүн, ошол убактагы ошол 91-жылкы убакта 3,5 миң төрөткө ылайыкташтырылган. Азыр биз 5 эсе 11,5 миң төрөт болду да. Бүгүнкү күнү, мисалы үчүн, отчеттук период жабылды. 11,5 миң төрөт кабыл алдык. Анын ичинен баягы айтып кетсем, бир 300гө жакыны экиден төрөштү, эгиз төрөштү, 7 төрөдүк. Бул дагы эми жумуш да, биздин ушу квалификациялык дарыгерлерибиздин жумушу, ымыркайлардын жакшынакай саламаттыгына көргөн камкордугу, 15% операциялар болуп атат. Эми ошол жердеги иштеп аткан адамдардын эмгеги да, алчы. Буну биз мындай көз жаздым калтырбашыбыз керек да. Анан баягы сиз айткандай бир эки адам нааразы болуп, бахила кийбейм десе, дагы башка десе, бир өзүнчө бир ар бир мекеменин өзүнчө бир мындай ички эрежеси болуш керек деп ойлойм да менчи. Рахмат, биздин студияга келип, маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Анда биздин берүүбүздүн аягында эркин микрофон болсун, келиңиз баштайлы. Эфирден пайдаланып бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылда жалаң жакшылыктар болсун. Жаңы жылда жаңы роддом эртеңден баштап ачык деп атабыз. Келе бериңиздер, бардыгыңыздарга жеңил төрөт.
баардык энелерибиздин саламаттыгы чың болсун, ошо балдарын, бизге келген аялдардын баардыгы балдарын көкүрөгүнө басып, сүйүнүп кете берсин. Иштегендердин баардыгынын иштеринде ийгиликтер болсун, ак халатыбыздай жүзүбүз жарык болсун. Мен ушул бүгүнкү көрсөтүү менен пайдаланып, Баймерим, биринчиден сизге рахмат айткым келет. Себеби дегенде өтө көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыз. Медиктерге карата өтө негатив көп. Бирок ушу сиздин передачаңыз, сиздин көрсөтүүңүздө мындай көйгөйлөрдү көтөрсөк, элдин дагы түшүнүгү башкача болобу деген ой. Рахмат сизге. Анан элибиздин баардыгын мен келе жаткан жаңы жыл менен куттуктагым келет. Келе жаткан жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун, ийгиликтердин жылы болсун. Бизге кайрылган, төрөт боюнча кайрылган, же болбосо ымыркайынын саламаттыгы боюнча кайрылган адамдардын баардыгы ушул өздөрү каалагандай, муктаж болгонундай, ошо муктаждыгына ылайык жардам алышсын деп кааламакмын. Биздин өзүбүздүн медиктерди ыраазычылык билдирип, ушунчалык кыйын акыбалда ушу биздин ак халат кийген медиктер иштеп атышат. Ошолорду ушу жүзү жарык болуп, элдин астында жакшы жардам көрсөтүп, ушул элге жакшылык тартуулаганы аларга да саламатчылык каалайт элем да. Мына ушуну менен берүүбүз өз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.